Урматтуу көрүүчүлөр, мунунку сабагыбызда биз бир гана сунуштун же талаптын жылуусу менен баанын кандай өзгөргөнүн көрдүк эле. Эми сунуштагы талаптагы бир учурда экөө тең өзгөрсө баа эмне болот? Аны көрө кетели. Мисалы үчүн бул биринчи графабызда P1 дегенибиз S1 менен D1'дин кесилишиндеги тек салмактуу баа болгон 10 сатуучу жана 10 алуучу бар эле. Эмне болду? Талабыбыз өсүп кетти. Талап өскөндө жаңы тең салмактуу баабыз бул жер болчу. Бирок ошол эле убакта талап өсүүгө карабастан сунуш азайып кетти. Ошол талап өстү, сунуш азайды. Демек, талабыбыз D1ден D2ге өстү, бирок S1биз дагы S2ге азайып кетти. Демек, анда жаңы тең салмактуу баа кайсы болот дегенибизде D2 менен S2нин кесилишинде болот. Жаңы себеби талап дагы жылды, сунуш дагы жылды. Жаңы талап сызыгы менен жаңы сунуш сызыгынын кесилиши кайсы экен? 10. Баа өзгөрдү, бирок сатылган товардын көлөмү же саны өзгөргөн жок. Эмнеге өзгөргөн жок? Себеби алуучу көбөйсө дагы сатуучулардын саны кайра азайып кетти. Бул жерде сатуучу көбөйүш керек эле, көбөйгөн жок, терсине азайып кетти. Терсине азайып кетсе, бул эмне болот экен? Бир гана баа көтөрүлөт экен. Себеби сатуучулар каалагандар көп, бирок сатуучулар аз болгондо баасы көтөрүлөт. Ал эми көлөмдө өзгөрүү болбойт экен. Экинчи графабызда болсо, эмне болду? Талап азайып кетти. Мурун D1 менен S1дин кесилишинде эле, D1 менен бул жерде 1, бул жерде 2 дейли. D1 менен S1дин кесилишинде эле бул биздин тең салмактуулук талап азайып кетти. Талап азайып кеткенде баа түшөт. Бирок ошол эле убакта сунуш көбөйүп кетти. Талап азайды, канчалык? Мисалы үчүн талап 1%ке азайса, сунуш 1%ке көбөйдү. Талап көбөйүп, сунуш азайгандыгы үчүн бул жерде эч кандай өзгөрүүнү көрбөдүк. Жаңы тең салмактуулук бул эмне болот экен? S2 менен D2нин кесилишинде болот. S2 менен D2нин кесилиши бул чекитте. Демек, 1%ке талап азайды, 1%ке талап. Ошол эле убакта 1%ке сунуш көбөйдү. Бири-бирин кескендиги үчүн, бири-бирин жок кылгандыгы үчүн бул жерде эч кандай көлөмдө өзгөрүү болбойт экен, 10 боюнча кала берет экен. Кийинки графаны караганыбызда, бул жерде талап өзүңөр көрүп тургандай сунушка караганда көбүрөөк өзгөргөн. Мисалы үчүн биринчи D1 менен S1дин кесилишинде 10ду сатып атканбыз, 10 алуучу жана 10 сатуучу бар эле тең салмактуу баада P1де. Талап, мисалы үчүн талап 5%ке көтөрүлдү, чоң бул айырма. Сунуш болсо 2%ке гана азайды. Ошондуктан талап көп болгондугу үчүн эмне болот экен? Бул жерде баасы дагы көтөрүлөт, товардын баасы дагы көтөрүлөт. Жана эмне болот экен? Сатып алуучулардын жана сатуучулардын саны дагы көбөйөт экен. Эмнеге? Себеби талап көбүрөөк сунушка караганда күчтүүрөөк болду. Ошондуктан бул жерде S2 менен D2нин кесилишинде жаңы бааны түздүк бул жерде. Кийинки жерге караганыбызда бул жерде талап биринчисинден талап өстү, D1ден D2ге өстү. D2ге өстү, бирок сунуштун азаюусу талаптын азаюусуна караганда, талаптын көбөйүүсүнө караганда көбүрөөк болду. Мисалы үчүн талап 1%ке өссө, сунуш 5%ке же 2%ке азайды. Азайганда, демек жаңы кесилишкен жерибиз S2 менен D2нин кесилиши, бул экинчи тең салмактуулук эмне болду? Баабыз көтөрүлдү. Ал эми
сунушубуз жана баабыз азайып кетти. Мурунку 8 болсо азыр 10го түшүп кетти. Эми бул жерде сунуш көбүрөөк азайды. Сунуш азайганда баа көтөрүлүп кетти. Баа көтөрүлүп кеткенде талап дагы азайды. Себеби кымбат нерсени адамдар алгысы келбейт. Талап азайды. Ошондуктан талап азайганда бул биз экинчи чекитке келдик. Демек баа көтөрүлдү. Бул жерде урматтуу көрүүчүлөр, эмнени көрүп атабыз? Эң негизгиси бул. Эгерде талап сунуштан көбүрөөк болсо, сөзсүз түрдө эмне болот? Баа көтөрүлөт. Баа көтөрүлөт экен. Бул жерде талап сунуштан көбүрөөк болгон учурун көрдүк. Баа көтөрүлөт. Ошондой эле сунуш дагы сунуш көтөрүлүп атат. Сунуш эмне 12 болуп калды? Себеби кымбаттаганы үчүн. Талап ошол көбүрөөк алгысы келген үчүн талап дагы 12ге көтөрүлүп атат. Ал эми сунуш бул жерде азайса, талап канчалык көп болбосун, сунуш аз болгондугу үчүн баа көтөрүлөт экен. Кандайдыр бир товардын баасы көтөрүлөт. Баасы көтөрүлгөндө талап азаят экен. Талап неге азаят? Себеби кымбат нерсени адамдар алгысы келбейт. Баа азаят. Ошондо тең салмактуулук болгондо баанын жыйынтыгында баа көтөрүлүп калды. Сунуш менен талаптын саны азайды. Сунуштун азаюусунун себеби кандайдыр фактор, ал эми баанын талаптын азаюусунун себеби кымбат баа болгондугу үчүн. Ал эми бул жерде биз өзгөрүүлөрдү көрбөдүк. Эмне дегенде канчалыкта сунуш өзгөрсө 1%ке сунуш баа талап 1%ке кымбаттаса, сунуш дагы 1%ке азайды. Ошондуктан эч кандай бул жерде өзгөрүүлөрдү көргөн жокпуз. Урматтуу көрүүчүлөр, кыскача ушул талаптын жана сунуштун өзгөрүүлөрүн биз көрүп кеттик. Кийинки сабактарыбызда чыныгы мисалдар менен бул талап жана сунуштун өзгөрүүсү жана рыноктук баанын кандай өзгөрө тургандарын биз реалдуу мисалдар менен силерге түшүндүрөбүз. Ошол убакта силер бул графаларды дагы детальный түшүнөсүңөр деген ойдобуз. Ушун менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман болгула.